Мындай иш-чара быйыл биринчи жолу жергиликтүү деңгээлдеги кызматтарды жакшыртуу долбоорунун алкагында уюштурулду. Ал долбоордон 180 миң сом акча утуп алдык. Айыл өкмөттүн бюджетинен 45 миң сом акча каралды. Долбоорду колдоп беришти. Анан ошого атайын белек-бешкектерди алып, чакан видео роликтерди тартып болчу да. Ошол боюнча зордук зомбулукка каршы ошол балдар өзүнүн оюн кантип чагылдырат. Максатыбыз ошол балдар ошо үйүндө болобу, көчөдө болобу, мектепте болобу, ошол зордук зомбулук болгон учурда эмне кылыш керек, же болбосо кандай бүгүнкү күндө ошондой көрүнүштөр бар. Ошону балдар бүгүн чагылдырып беришти да, алдан жакшы. Иш-чарага Бакай Ата районундагы жалпы 5 мектептен окуучулар катышып, анын алкагында атайын долбоордук сунуш берилип, мектеп окуучуларына зордук зомбулуктун алдын алууга багытталган тапшырмалар берилип, терс көрүнүштөрдүн кесепеттери тууралуу кенен маалымат айтылды. 9-10-11 класстардын окуучулары сыйланат. Биз ноябрь айында бизге атайын конкурс, зордук зомбулук жөнүндө конкурс берилген. Ошонун бүгүн жыйынтыгы чыгып, биз Бердикке уулу Нарикбай атындагы орто мектебинин 11 класстын окуучулары 1-орунду алып отурабыз. Биз апасы өлүп калган жана өгөй апасы менен жашаган кыз жөнүндө кыскача видео тартканбыз. Зордук зомбулукка каршыбыз жана ошондой зордук зомбулуктардын аз болушун каалайт болчу. Окуучулар тарабынан жалпы 22 ролик тартылган. Жыйынтыгында мыкты деп табылган 10 окуучуга баалуу белектер тапшырылып, калган катышуучуларга айыл өкмөтү тарабынан акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Биз ушул роликти атайын тартканбыз зордук зомбулукка каршы. Биз Чалдабар орто мектебинен келдик. Бул роликке биз көптөгөн күндөр бою даярданганбыз. Биз өтө жакшы белекке ээ болдук. Себеби дегенде менин колумда диплом жана ноутбук турат. Ушундай иш-чараларды дагы тартууга аракеттенебиз. Долбоордун негизги максаты балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу, укуктук түшүндүрүү иштерин күчөтүү жана жаштардын коомдогу активдүүлүгүн арттыруу болуп саналат. Бүгүнкү күндө республиканын аймагында эң көйгөйлүү маселелердин бири бул үй бүлөлүк зомбулук болуп атат. Ошонун катарында биздин районубуздун аймагында да үй бүлөлүк фактылар орун алып келип атат. Ошолордун алдын алуу максатында, андай көрүнүштөргө жол бербөө максатында мына биздин келечегибиз болгон жаштар келечекте мындай үй бүлөлүк зомбулук фактыларына кабыл үй бүлөлүк зомбулук фактыларынан алыс болуусуна атайын жакшы жаштарды жакшы жакка үндөө максатында иш-чараны өткөрүп атабыз. Иш-чаранын соңунда уюштуруучулар мындай демилгелер өспүрүмдөрдүн укуктук сабаттуулугун жогорулатып, коомдо зордук зомбулукка каршы турууну калыптандырууга өбөлгө түзөөрүн белгилешти. Нурайым Дөөлөтова, Калмурат Мемабеков, Бакай Ата району.